Orunlarga жетпей аттағы семьялыш керек. Олғаны 4 орын, 3 орын беріп, 4-түсін бағалап кетіп атышады да. Мола акыл эмгегинин маданияты деген китепте олимпиадаға даярдоо деген аябай чоң тема бар. Ошол критерийлердин баардыгы менен иштеп жүрүш керек. Мисалы үчүн менин окуучуларым 3 жылдан бери мест алып атат да. Мен ушул китеп менен даярдайм. Эң башынан баштап эле баганы жанагы усулдарды айтпадыкпы? Негизин бөлүп алуу, анан ts квадрат, ажк, ушунун баардыгына ошол балдарды салыш керек да. Анан менин атайын группа түзүп койгом. Эми сиз 10 бала даярдабайсыздар. Көп болсо 2 же 3 бала. Ошо менен мен олимпийцы деген группам бар. Ошол группага тынымсыз ушу сабактарды мен онлайн сабак берем. Тапшырма берем. Жумасына 2 жолу келип балдар мага ошону даярдап берет. Каникул учурларында балдар менен иштеш керек. Гапур Мадаминов агайдын методунда балдарды ошол олимпиадага даярдаганда жай менен даярдайт экен. Атайын олимпийская команда деген команда болот экен. Ошол команда даярдалат. Анын үчүн жанагы айтып биз айтпадыкпы, технологиялар, агайдын технологиялар бүт баарын үйрөнүп чыгыш керек да. Бүгүнкү семинарда кандай терминдерди эстеп калдыңыз? Терминдерди ажбок. Мугалим окуучу ата-эне менен чогушту. Зылдуу эмес эксперимент докторубуз. Рахмат сизге. Урматтуу эжеке, сизге бүгүнкү семинардын кайсы жери түшүнүксүз болуп калды? Баары эле түшүнүктүү болду. Кандай жаңы маалыматтарга ээ болдуңуз? Жаңы маалымат ЗБМС жакты, нүчүлтүк, термин, түшүнүктүү эмелер жакты метод колдонсок жакшы болот экен. Рахмат сизге. Бүгүнкү сабакта сиз өзүңүзгө кандай маалымат алдыңыз? Кайсы жери жакты сизге бүгүнкү семинардын? Мага ошо АМдин методикалары иштөө, убакытты балдарды мисалы начальник класстарга да адай сабагына мекен табыз, анан негизги иштечүбүз пирамидалык окуяда ошондо кенен маалымат жакты өзүмүз сабак алдым. Педагог болуп чыгарыбызсындай ишеничтүү акыл эмеси деген китебин карасам, мындай эле четинен айтты. Аны биз ичине кирип окусак кандай нерсени үйрөтөбүз? Мен ошону айтып коеюн дегенде, могу балам жанагы адай окуудун начальник класстарынын окуучулары чечмеликтүү болуп, ошондой кеңештериңди бүт мектептерге жайып бер. Мен айтам, бүгүн биздин коллектив өзүң билесиң да, жакшы коллектив. Ошон үчүн энелер мектебин баштайбыз бүгүндөн баштап. Bir ayda bir ötüp son aldığımız çıkaralım. 13.